сай болот, дарыя болот. Ошол дарыяны жээктеп, ар кандай улуу эл жашайт. Алардын арасында кыргыздар да болот экен. Ойгон, тур. Биз эртелеп токого качып кетелик деп едик беле. Уnuttуңбу? Тагым келип атат. Жол башчынын сөөгүн так эртелеп коелу. Кайгы, көңүлсүз. Ал эми токойдо көңүлдүү. Тынчыраак. Эч кимди ойготпо. Кайчы кичинекей кыз досун ойготуп атат. Жүрчү токойго кетип калалы, ал жакта жакшы дейт. А бала болсо уйкучу бала экен, барбайм деп атат. Бул эмне? Кандай? Аятты жаратчы бир кол дейт. Карачы. Эми теңси көргөнү сайда кыргыздын баарын кырып салганда, кыргыздын тукумун ким сактап калды? Демек бул эмне кандай экен? Жакшы. Акылман дагы. Жакшы дагы. Сендүү doğru келбеген? Карагыла, а душмандар кандай адамдар экен? Көрдүңөрбү? Демек бул эмне байкуш игилерди сактап калып, душманга көрсөтпөй, айлап, жылдап көтөрүп, эң жакшы жерди тандап, ушул жер силердин мекениңер болсун деп алып келди. Уруусун сактап калган Умайне бул эмне? Түшүнүңөрбү? Умайне балдардын, кичинекей балдардын колдоочусу экен. Мына Кудай билегин берип, экөө чоңоюп үйлөндү. Эркек балалуу болушту. Баласынын атын Бугоненин урматына Бугубай деп коюшту. Bala menен kız boyga жетишти, үйлөнүштү, erkek balalı boluştu. Бугулар келишчү силер эмне кылышыңар керек? Жакшы болуш деген эмне ал? Кантип жакшы болосуңар? Давай, мындай болуш бирден кол көтөрөбүз. Тартиптүү болуш керек адам. Ынтымак болуш керек. Ыймандуу. Акылдуу. Эң туура жаныбарларды өлтүрбөш керек. Адемдүү болуш керек. Боорукер болуш керек. Адамдарды өлтүрбөш керек эң туура. Ыймандуу, бириңиз айтканды кайталабайбыз. Адамдын пейили болуш керек, эң туура. Дагы тартиптүү болуш керек. Айта кой кызым. Душман болбош керек, азамат. Дагы айта кой кызым. Не дейт? Мээримдүү болуш керек, эң туура. Айта кой. Адептүү болуш керек. Анан эң туура жаныбарларды коргош керек. Анан жаратылышты сакташ керек. Жаратылыш деген эмне? Ким айтат? Ким айтат? Айта кой кызым. Эң туура бизди курчап турган чөйрө бул жаратылыш. Күн, жер, асман, булут, таза аба, куш, чымчыктар, жаныбарлар, гүл, чөп, токой, бак, ушунун баары эмне экен? Жаратылыш бизге керекпи? Жаратылыш бул биздин жан дүйнөбүз. Жаратылыш биздин байлыгыбыз. Жаратылыш бизге эмне берет? Эмне берет? Таза аба берет. Эң туура. Ошон үчүн бакты десе болобу? Чөптү жулса болобу? Гүлдү жулса болобу? Алар бизге эмне берет экен? Таза аба берет экен. Абаны тазалап берет экен. Жаныбарлар бул жаратылыштын бир бөлүгү. Жаратылыш бизге жардам берип, адам баласын сактап калдыбы? А биз жаратылышты сактап калышыбыз керек. Сактай алабызбы? Сабак жактыбы? Кызыктуу болдубу? Эми силерге бир суроо. Мектебиңерде да ушундай сабактар болчу беле? Жок. Ушундай сабак болушун каалайсыңарбы? Азаматтар, мына ата-энелердин атынан сурайынчы. Бүгүнкү сабак силерге кандай жакты таасир калтырды? Кимге жакты? Ким ушул болчу аяктыр? Ата-энелер. Кимиңиз айтасыздар? Айтыңызчы сиз. Сиз ата-эне катары ушул сабак сизге жактыбы? Жакты, Оюңузду айтыңыз. эң жакшы жакты балдарга, балдар бизге кырдаалыбызга байланыштуу баардыгы ушунчалык стрессте турган баардыгы эле жакты бул сабак деп ойлойм. Жактыбы балдар? Баардыгы?
Ушундай сабактар силерге керекпи? Мына мочеде чоң энелер менен отурат. Айтыңызчы. Ушундай сабактардын болушун каалайсызбы, керекпи? Болушу керек энди. Балдар анда көзмө-көз көрүп жакшы түшүндү, мээлерге кирди. Бул чоңойса ham унутпайт мына. Булар эсиде калды да. Мен силерге башында айтып өттүм, президентибиз быйылкы жылы ушундай жарлык кабыл алды деп. Ошол президенттин жарлыгын колдоп, жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов деген биздин жигитибиз силердин агаңар. Ушул балдарыбыз бактылуу болсун, билимдүү болсун, балдарыбыз китепти көп окусун. Ушундай жакшы жомок окуп, жакшы таасирленип, жакшы тарбия алсын деп силерге майрамдык белек берип жиберди. Бул белек жерде калбасын. Бул белекти үйгө барганда окугула. Ушундан окуп, жакшы тарбия алып, жакшы таасирленгиле. Ошол Айбек Осмоновдун силерге жиберген белегин азыр мен силерге таркатып берем. Oturup durla balдар. Bardыңарга кетет, bardыңарга беребиz. Tatlımız doktor var. Vafli pеченье berет azır sizlerge. Ver. Ova, var da bir de. Altı demir yaptı, iki demir. Siz damla rakta vermişse. Azamatlar. İyi, soklarını tarkat vergiler. Жакшы балдар болуңар, жакшы жүргүлөр, кийинки жолу көрүшкөнгө чейин